Assalomu alaykum, urmattu Eldor Daliyev YouTube kanalının körmandары, dostor, mugallimder, okuwçylar, studentler jana bilimge kızıkkan bardyk jaranдар. Kommentariylерге köp suroolor bizge düşüp jatat. Suroolordo negizinen kantip telefon pamyatyn jogoru kılsak bolot, kantip telefondu tez işletsek bolot. Andan keyin личный данныйларды кантип жакшы сактасак болот деген маалыматтар берилип жатат суроолор. Бүгүн биз сиздер менен ушул суроолорго кыскача пайдалуу видеодо маалымат алабыз. Эгер даяр болсоңуздар, биз баштайбыз. Албетте ал үчүн настройки бөлүмүнө киребиз. Биз колдонгон телефон Redmi телефону. Настройка бөлүмүнө кирип, астында пароли и безопасность деген бөлүм бар. Жакшы көңүл буруңуз. Пароли и безопасность. Ошол жерге кирип, бул жерде доступ к личным данным деген бөлүмгө киребиз. Жакшы көңүл буруңуз. Азыр мен кыскача маалымат берип өтөйүн. Бул кандай маалымат десеңиз, мына ушул программалар сиздин личный данныйларыңызды сактап калат өзүндө. Кайсыл сайттарга киргенсиз, кандай маалыматтар алгансыз, бул личный данныйлар ушул платформаларда сакталат. Мен азыр бул жерден эки приложениянын өчүрүп коюуну сиздерге сунуштайм. Бул биринчиси Mi Video дегени. Азыр карасаңыз, бул жерде включен, күйүп турат. Биз муну өчүрүшүбүз керек. Өчүргөнүбүздө биздин телефонго кандай жардам берет? Бул биздин телефондун памятындагы жогорулатууга жардам берет, тез иштөөсүнө жардам берет жана личный данныйларды бул программа сактап калбайт. Андан кийин разработчиктерге жөнөтпөйт. Мисалы, өчүрөбүз, бир жолу басабыз. Бул жерде карасаңыз, мына астыда отозвать через 4 секунд. 3 секунд аз гана күтөбүз, андан кийин отозвать дегенди басып коебуз. Мына жакшы көңүл буруңуз. Бир жолу басабыз. Успешно дегенден кийин бул өчөт. Не удалось. Көрдүңүзбү? Биз дагы кайрадан бир жолу басабыз. Эгер не удалось деген болсо, кайрадан басып күтөбүз. Бул биздин телефонубуздун тез иштөөсүнө жардамын көрсөтөт. Дагы отозвать дегенди басабыз. Эгерде успешно десе, телефонубузга жакшы салым кошкон болобуз. Разрешение успешно отозвано. Эми кийинки приложение бул отчеты бөлүмү. Отчеты бөлүмүндагы биз өчүрүп коюшубуз керек. Эмне себептен десеңиз, ар кандай приложенияларды колдонгон учурубузда ошибкалар болот. Ошол учурда ал ошибкалар топтолуп, жыйналып, бир канча чоң памятты ээлейт жана телефондун памятына тоскоолдук кылат, жакшы иштебей калат. Муну биз жакшы билбейбиз, себеби бир канча гигабайт памят ушул отчетка топтолуп калат. Ошондуктан биз отчетту дагы бул жерде өчүрүп коебуз. Андан кийин биздин личный данныйлардагы, колдонгон платформалардагы, приложениялардагы разработчиктерге жөнөтүлбөйт. Эми биз ушуну дагы азыр өчүрүп коебуз. Бир жолу басабыз. Отозвать через 7 секунд. Аз гана күтөбүз. Андан кийин отозвать деген кнопканы басабыз. Эми басабыз. Бул дагы биздин телефонубуздун жакшы иштөөсүнө өз салымын кошот. Памяты жогору болот, тез иштейт жана ар кандай ошибкалар топтолуп, телефондун иштөөсүнө таасирин тийгизбейт. Мына урматтуу достор, ушул эки платформаны өчүрүп коюп, телефонуңузду мыкты деңгээлде иштетүүгө аракет жасаңыз. Албетте сизде дагы бул бөлүмдөр болсо, муну өчүрүп, комментарийге өзүңүздүн пикириңизди калтырыңыз. Сизде өчтүбү? Эгерде өчпөй калса, биз аткарганда 2-3 жолу аткарып, өчүрүп койсоңуз болот. Урматтуу биздин каналдын көрмандары, достор, эгерде бул видео сизге пайдалуу болгон болсо, албетте лайк басып коюңуз. Эгер жакпаган болсо, дизлайк басыңыз. Комментарийге пайдалуу болду маалыматын жазыңыз жана кандай видеолор күтүп жатасыз. Бул боюнча дагы жазып койсоңуз, биз албетте даярдап чыгарып, сиздерге өз жардамыбызды тийгизебиз. Барыңыздарга ийгилик. Кийинки сабактарда көрүшкөнгө чейин сак саламатта жүрүңүздөр. Урматтоо менен Элдор Далиев.